Учурда социалдык тармактарда биздин үйдө жарык маал менен эч кандай эскертүүсүз өчүп атат. Мындан улам чыгымга дагы учуруп атабыз деп өкмөткө нааразы болгондор көп. Ал эми энергетика министрлигинин берген маалыматына ылайык, бул маал менен өчүрүү эмес, а жөнгө салуу. Жалпысынан эле өкмөт бул кышка, бул суукка даяр беле? Эл өкүлдөрү эмне дейт? Ошондой эле депутаттардын үйүндө дагы жарыктык өчүп атабы? Эл өкүлдөрүнүн оюн чогуу биргеликте угуп көрөлү. Азыр Түркменистан менен Өзбекстандагы, Казакстандагы акыбалды эске алсак, баардыгы бирдей эле муздактыктар, сууктун даражасы. Анан Кыргызстан кичине даяр окшойт деп ойлоп калдым да. Эми кээ бир жерлерде авария болуп атат, эскирги жеткен да. Ошон үчүн майлы сууда калган нерсе аябай жүрөктөйүп атат да. Ошол жер даяр эмес окшойт. Калган жери Кудайга шүгүр, бирок могу светтин кээ бир жерде өчүүсү баягы немени көтөрө албай калат, нагрузканы. Бирок мындай аябай мындай массалык түрдө кандайдыр бир немеге алып келе турганды көрө албай атабыз башка өлкөлөргө караганда. Аз Ташкенттеги акыбалды көрүп атпайсыңар. Түркменистандан да бетер. Бул энерго ресурстар бар бай өлкөлөр ушундай болуп кыйналып атат. Бул бир кызыктай болуп атат. Демек башка өлкөлөргө салыштырмалуу биздин өкмөт быйылкы кышка суукка даяр. Даярдыгы жакшы экен да. Эми аябай деп мындай 5 балл баа койсок, эми 4 деген баа коет элем да. Кемчиликтер болбой койбойт албетте. Эми дагы тура туралычы, мындан арды азыр жаңы эле мында Кудай буйрса могу чилде чыгып кетсе анан кичине салып калабыз да. Бирок менин оюмча мындай чындыкты бетке айтсак, калыс болсок 4 деген баа. Үйүңүздө сизде да жарыктык өчүп атабы? Кээде өчүп калып атат. Өткөндө баа нагрузка бергенде автоматтар ыргып кетип атат, 5-10 мүнөт, 15 мүнөттөн кайра күйүп атат. Биздики могу Акунбаева немеде эле жашайм мен. Акунбаева проспект Мирада. Этаж үйдө эле. Электр энергиянын мына жабдыктар, аппаратура баардыгы жакшы иштеш үчүн эмне керек? Акча керек, финансы керек. Булар Союздун маалынан бери уже канча жылдан бери срок эксплуатация мөөнөтү уже бүтүп калды да. Ошого электр энергиянын баазы көтөрүлгөнү ошону покрывать этмек да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул ачууччундук болуп атат да. Бирок ошол көтөрүлө турган болсо ошол акчалар коррупциялык жол менен жээилип кетпестен, жанагы шүмшүк колу кир атка эмнелердин тарабынан ошого даректүү адресно бара турган болсо, мына ошондо өзгөрүү болот. Мен ушул маселеге кызыгып өзүм дагы көрдүм да. Мурунку Союздан калган мамлекеттерде эң дешевый электр энергия көрсө Кыргызстанда экен. Эң дешевый электр энергия. Армения болобу, Белоруссия болобу, Өзбекстан болобу, Казакстан болобу 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе бизден кымбат экен да. Ушул убакка чейин даярбыз деп атышкан, биз бир нече жолу сурабадык беле, дагы отключение болбойбу десек болбойт дешкен. Анан кийин эми эртең ошон үчүн чакырып атабыз. Эртең сөз келгиле, анан эртең угабызбы эмне дешет экен. Сиздин үйүңүздө да свет өчүп атабы? Өчүп атат. Өкмөт бул кышка, бул суукка даяр беле? Эмес, өкмөттүн даярдыгын өкмөттөн сурасак жакшы болмок да. Бизге деле келгенде айтышкан, кышка даярбыз деп. Ага чейинки министр да ошонун азабынан жумушунан алынды да. Эмне үчүн дегенде Доскул деген жигитибизчи. Биз мына өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдөн ошол эле жергиликтүү таш көмүрдөн же болбосо Нарын областынан биз алып келип 100% өзүбүз 110 000 тонна жана көмүр менен камсыз кылабыз деген. Бирок камсыз кылбай калды. Эми азыркы министрдин күнөөсү эмес го дейм да, Ибраевдинчи. Эмне үчүн дегенде бул экстренный порядке ар бир күндө көлгөн вагону күндө эле жагылып атат окшойт да. Сиздин үйүңүздө дагы өчүп атабы? Ооба, өчүп атат. Биз деле эми эл катарыбыз да. Бизге депутатка же башка министрге деп отдельный жанагы линия тартылып келбеген экен. Отдельный генератор коюп берген эмес. Мен деле ошо эл көргөн жанагы көйгөйдү мен деле менин бала бакырам деле көрүп атат. Мен эртең менен саат 6:30 турсам свет жок экен. Башкасы жок, свет жок, башка жок, чай да иче албадык. Ошол мерке кыла албадык. Анан кийин телефондун жарыгы менен күйгүзүп, кийинип
сакал муртты алып жумушка кайра келдик. Маалымат берсе болбойт беле, мисалы баланча бул конушта саат мынчада жарык өчөт деп. Андай маалымат жок болгон үчүн эл чыгымга дагы учурап калып атпайбы мисалы? Эми сиз жанагы вердик өчүрүүлөрдү айтып атасыздар, биз ушул вопросту бүгүн деле көтөрдүк. Биздин коллегалардан Дастан Далабаевич айтты, жана башка депутаттарыбыз айтты, ушундай график кылбайсыңар деп. А булар айтышып атат, бизде график менен эмес, кээ биринде аварийный отключение, автоматика иштеп кетип атат деп, перегруз болгондон кийин өчүп калып атат дешип атат. Анан ошон үчүн биз линияны түздөш үчүн кээ бир жерин кое берип, кээ бирин өчүп түздөп, автоматиканы иштеткенге чейин ушундай жанагылар убак саат өтүп кетип атат да. Күн суук келгенде элдерибизге шарт түзүп берүү маселесин көтөргөнбүз. Эгерде булар буга чейин эгерде баягы ремонт иштери же болбосо буга чейин бул маселени караш керек болчу да. Кыш келгенге чейин баардыгын дайындап койчу, дайындаш керек болчу. Анан эгерде свет өчөп турган болсо, сөзсүз түрдө ар бир кайсы конуштагы же болбосо кайсы райондо өчөп турган болсо, буну сөзсүз түрдө алдын ала айтыш керек да элдергечи. Бул маселени чындыгында бүгүнкү күнү бизде энергетика жактан өтө бир чоң коррупциялык система, ошол эле бөлүнгөн акчалар биздин энергетиканы тармакты оңдоо, түздөө, жаңылоо маселесин карабай бир топ мындай сол чөнтөгүнө салып, ал жерден чоң коррупциялык иштер болгонун баарыбызга эле маалым болуп жүрөт. Мына кече дагы интернет булактарында жана Шыршовдун келгени боюнча дагы бир топ мындай талкууга түштү. Бул эми Шыршовдун убагында ушул маселелер көтөрүлгөн, энергетикадан кандай кылып акчаны чыгаруу же болбосо кантип акчаны суумдук менен чыгарып кетүү маселелери каралганда, бул кишинин бул жакка келгени дагы бир мындай күмөн жаратып атат да бүгүнкү күнүчү энергетика тармагында. Кыргыз гидрометтин берген маалыматына караганда 16-17-синен кийин күн жылыйт деп атпайбы? Анан күн жылыгандан кийин мындай көрүнүш анда деле кайталана берсе, эл өкүлдөрү кандай демилге көтөрүп чыгышы мүмкүн? Биз эми эл өкүлдөрү күн жылыганда деле өссө деле, бирок азыркы күнү өчкөн маалда деле биз энергетика министрлигине сөзсүз түрдө биз талаптарды коебуз. Эгерде бул кайрадан кайталана турган болсо, сөзсүз түрдө иш ордун кароону сунуш беребиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Бул боюнча Талабек Омкевич энергетика министри менен кече кечинде биз сүйлөшкөнбүз. Мен жеке өзүм отуруп сүйлөштүм. Эмне үчүн кээ бир айылдарда жана ошондой эле шаарларда, көчөлөрдө светтер өчүп жаткан боюнча мен маалымат алдым. Толук ошол боюнча сизге берип кетейин. Тарыхта болбогондой тартыш болуп жатыптыр. Чындыгында алардын даярдыгы чындыгында жакшы экен. Өздөрүнүн нормаларын көбөйтүп жана көптөгөн жерлерин ремонт кылышыптыр. Булардын айтышы боюнча, министрдин айтышы боюнча, азыркы күндө чындыгында бизде мисалы ысык суу берүү боюнча, отопление берүү боюнча ошолор чындыгында бере албай калып жатыптыр. Ошонун негизинде биздин элдерибиз жалаң гана ушул светке карап калыппыз да. Менин үйүмдө дагы кече кечинде өчтү. 4 саат, 5 саат өчтү. 4-5 сааттан кийин 4-5 саат өчтү. Мурунку жылдарга караганда бир аз жакшы. Эсиңиздердеби? Мурунку 2019-жылдары Бишкек шаар тоңуп калганбыз. Эсиңиздердеби? ТЭС дагы жарылып кеткен, иштебей калган. Ошол жылдары тоңуп калганбыз. Эми ошол жылдарга салыштырмалуу эми өтө жакшы эмес, бирок ошол жылдарга салыштырмалуу жакшы деп айтсак болот. Чындыгында. Анан биз элге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Чындыгында азыр бир эле бардыгы келип министр энергетика такалып калбайт да. Бул жерде ошол ысык суу берүү боюнча, отоплениени кароо боюнча ишканалардагы күнөөлөр болуп жатат да. Чындыгында үйдө отопление жок болсо, бардыгыбыз эле келебиз дагы электр энергиясын саябыз, туурабы? Ошондуктан келип чыгып атат. Министрдин мага берген маалыматы түшүндүрмөсү да ушундай болуп чыкты. Рахмат. Жалпысынан өкмөт даяр. Бизде өзү электричество дефицит, өзү жетпейт. Бирок кошумча булар азыр Казакстандан сатып алып атат. Казакстандан. Бул баягы нормадан жогору колдонуп болгондо аргасынан өчүрүп барып атышат. Суук болгондо элдер бардыгы электричество өткөндө
баягы норма бар да, ашып кеткенде трансформатор өрттөнүп кетпесин деген кооптануу менен өчүрүп атышат. Бирок ушуну малымдабай айтат да. Малымдап койсо баган элдерге суу болуп келсе өчүрөбүз десе, эл мындай билет эле жок, даярданып болчу. Эгерде күн жылып келсе, көрүнүш кайталанбайт, себеби баягы нормадан ашпайт да. Азыр ГЭСтин баардыгы 100% толук иштеп атат. Ошо чыккан өндүрүлгөн электричество керектөө жетпей атат. Бул нормадан ашып кетип атат да. Эми ар тараптуу караш керек. Себеби бизде ачык айтканда мындай толук кандуу бүгүнкү кечээги күндөгүдөй суукка даяр болбогонун белгиленип турат да, бул көрүп атабыз. Анан эми министр мырза өзү бизге маалымат берди. Ал биздин ушундай нагрузка көптүгүнөн элдин баарысы азыркы күндө көмүр кымбаттыгынан, газ жоктугунан улам элдин баарысы ушул светке олтуруп алган үчүн ошол эле биздин трансформаторлордун күчү жетпей, ошонун негизинде өчүрүп атабыз деген маалымат берди. Сиздин үйүңүздө свет өчүп атабы? Менин үйүмдө жеке мен өзүм сыртта көп жүргөн үчүн 1-2 жолу өчүптүр. 1,5 саат, 1 саатта өчүп кайра келди деп келинчегим айтты. Алар маалыматка жөнгө салуу деп айтып атат. Бирок чын-чынына келгенде бизде бул тармакта проблема бар экенин анык эле көрүнүп турат. Биз эртеңки күнү ошон үчүн саат 10го аларды чакырып, толук түрдө маалымат алып, жана ошондой эле тапшырмаларды берип, жана жооптууларды жоопко тартуу жөнүндө маселени көтөрөбүз. Анткени мындай болбойт. 21-кылымда Бишкекте борбордо светти маал-маалы менен өчүргөн, бул буга чейин эмне кылып отурушту? Эмне үчүн даярдыктарды көргөн жок? ТЭЦтин мындай техникалык жактан караганда толук мүмкүнчүлүгү бар свет өчүргөнгө караганга. Анда эмне болуп жатат? Чын эле ошол келаткан жанагы ремонт иштери болуп атабы, эмне экенин баарын аныктайбыз. Бирок андай болгон күнү деле жетишсиздик даярдоо болгон деп аныкталып айта алабыз. Жана өчүрбөсүн деген тапшырмаларды беребиз. Анткени эң көп биз ушул карызга алгандардын бири жол тармагы болсо, экинчи тармак бул энергетика тармагы. Биз алып эле атабыз, берип эле атабыз, бирок алардын акчалардын баардыгы кайсыга кетип атат. Бул чоң маселе болуп жаралып аткан бүгүн маалым болду да. Кандай? Ооба, менде дагы өчүп атат. Убакыт менен өчүп атат, бирок бул кандай бир ремонттук иш деп айтпасын. Мен ал тегеректерди бүт карап келип атам өзүм делечи, мындай каерде ремонт болуп атат, кана эмне болуп атат депчи. Бирок кандайдыр бир ремонттук жумуштарды көргөн жокмун да. Демек бул бир нерсе. Булар жанагындай убакыт менен эле верный отключениеде айта албай эле ошого барып аткандын бир кадамы деп ойлоп атам да. Азыр мисалы элдин кыжыры келип атат. Жарактыктын өчкөнүнө байланыштуучу. Сиздин дагы кыжырыңыз келдиби? Албетте, үйдө суук болуп атса, свет жок болсо анда кандай бул жашоо? Бул бүгүнкү күнү светсиз жашоо жоктой эле да. Ошондуктан бул көп нерсенин артынан ала отурган нерсе. Биздин өзүбүздүн ушу борборубузда свечка менен үйдө отурган бул туура эмес деп эсептейм. Бул биздин түпкү кейпибиз ушул да. Энергетикадагы биздин кризис бул. Бул энергетика кризиси дүйнөлүк кризиске айланып бараткандыгын баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Бир жагынан, экинчи жагынан мамлекет катары элдин электр энергиясын толук колдонуу үчүн кышка эртерээк кам көрүү керек болчу. Мен үйүмдө мындай 1 саатка өчүп турду, бирок ал жанагы эме деп айтып атты, жана технический эмеден жана басымдуулуктардан свет өсүп дейт. Анан мындай бир күн өчкөн болгон жок, 1-2 саатын өчүп турду, бирок ал бизге жана технический жактан өчүп калды деп ошондой айтып атышты да. Свет өчөт, 1-2 саатка деген бирок маалыматты берип туруш керек да. Анан жанагы технический жактан жана жабдыктарды оңдоо деп айтып атат. Эми эртең көрөбүз го, бирок ошону айтыш керек да негизичи. Анан эгерде бизде бүгүн биздин көчөдө свет өссө, алып сатканда бир кийинки кошунага же тууганыңа барып жылып турасыңар. Анан жана эң эле эмесине жана бөбөктөрдүн кичинекей балдар ошого эле кичине кыйналыш деп ойлойм да. Учурда жарыктын маал менен өчүп атканына өкмөткө ошондой эле энергетика министрлигине нааразы болгондор арбын. Бүгүнкү соолду мына ушул темага арнадык. Аман туруңуздар.